Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Пирамиданын каналында Жогорку кеңештин күн тартиби программасы. Бүгүн депутаттар ар кандай маселелер саатында өлкөдөгү эң олуттуу талкуулуу маселелерди козгоп чыгышты. Мына ушулар туурасында депутаттарда азыр танапис мезгилинде жооп алсак. Кармат Бабашевна, саламатсызбы? Бүгүн сиз ар кандай маселелер саатында Баткен облусундагы саламаттык сактоо проблемасын козгодуңуз. Чынында ал жерде маселе кандай болуп атат? Баткен облусу өзүңүзгө белгилүү болгондой Борбордон 1,5 километр чакырым алыстыкта турат. Ошондуктан Баткенге болгон мына жол каттамадан дагы өтө көйгөй жогору. Себеби дегенде самолеттун баасы да бүгүнкү күндө 4200 көтөрүлүп кетти. Ал эми Баткен алыстыгына байланыштуу кичине канча алыстаган сайын көңүл буруу дагы бир алыс болуп калат экен. Ошондуктан биздин борбордук ооруканабызда шарты жогораак. Маселени айтайын, ушу азыркы заманбап томография деген, же болбосо УЗИ доплер менен деген, же болбосо гемодиализ дегендер, жада калса жана кургак-учуктун диагнозун туура коюп берет деген рентген аппараты дегендерден дагы бизде мүчүлүштөр болуп атат. Бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү кургак-учук ооруканасы борборунда 2,5-3 жылдан бери ошо рентген аппараты жоктугунан, рентген аппарат коюп берет диагноз үчүн кургак-учук оорусуна. Ал өтө жугуштуу, кооптуу оорулардын бири. Жоктугунан ошол ооруган оорулардын диагнозун коюш үчүн көбүнчө Тажикстанга барып тартылып келип атышат да. Ошондуктан бүгүнкү ар кандай маселеде көтөргөнүм ушул маселе болду. Себеби бүгүнкү күндө жаш балдардан көбүнчө бөйрөк оорудан ооруп гемодиализге талап болгондор көп да. Ошондон Баткенден келип ушу Бишкек шаарына ошол гемодиализди бир жумада 3 жолдон алганда, ал эми квартирада билесиңер, однокомнатный квартира биз бир батирлерде арендага алганда 10-15 миң сомдон тегерегинде болуп эсептелинет да. Ошондуктан бир жумада ошо жөн эле өзүнүн дарылоосуна кеткен акчанын баардыгы 90 миң 100 миңге жакындап барып атат да, 90-100 миңге жакындап барат. Ошондуктан элдер мындан көйгөйдөн чыгуунун жолун таппастан кээ бирлери артисттерден суранышып, ушундай концерттерди, кайрымдуулук концертин койгузушуп, ошондордун акчасын топтоп барган, ал күнүмдүккө гана жетет да. Ошондуктан мен көтөрөйүн деген маселе мамлекетибиз ушу коом таза болсо өзүм тазамын деген бир девизин астында ошо жок дегенде элдердин ушундай ооруган оорулардын көйгөйүн жеңилдетүү үчүн ушу гемодиализ борборлорунун көбүрөөк, айрыкча бюджетти көбүрөөк ачып берсе деген өзүмдүн идеямды айтып кеттим эле. Саламатсыз Булан Бердибаевич. Мына бүгүн сиз ар кандай маселелер саатында маселе койдуңуз. Өкмөт тараптан шаблонный жооп келип атат депчи. Анан жогорку кеңеш ар кандай маселелер саатында ар дайым социалдык объектилердин маселесин көтөрүп келет. Ушулар эми кандай чечилет? Ага сиздер кандай чара көрөсүздөр? Эми чындыгында бул маселени бекеринен көтөргөн жокпуз. Себеби дегенде депутаттар мына ар кандай маселелерде ушул жерлердеги маселелерди, элдин көйгөйүн, ушул социалдык объектилерге бир көңүл бурса экен деп какшап айтып келишет. Ал жерде жөн гана айтып келбестен, ал жерде элдин суранычын, элдин каалоо тилегин ушул жерде айтышат. Анан кийин ушуну кат жүзүндө жазабыз. Же болбосо ушуга окшогон ар кандай маселелерде кайрылып айтабыз. Бирок бул жерде өкмөттүн мүчөлөрү тарабынан ушул билим берүү тармагында постоянно орун басары, Госарстройдон орун басарынын жообу келет, бир типтүү жооп келет. Карайбыз, көрөбүз. Же тактап айтканда конкреттүү жооп жок. Бул объект 2017 жылдын, же болбосо 2016 жылдын 0 айында, 0 күнүндө бүтөт десе, биз дагы ошол маалыматка таянып туруп элге жеткизип айтабыз. 0 айда, же 0 жылы, же 0 күнү бүтөт депчи. Ошон үчүн биз суранып кетер элек, ошол жоопту жазып атканда дагы толук кандуу, толук маалымат берсе, биз дагы ошого жараша иш тутат элек. Саламатсызбы? Мына бүгүн сиз интернеттин кымбатташы боюнча маселе көтөрдүңүз. Бул деген ар бир азыр кичинекей баладан баштап интернет колдонуп калбадыбы? Эми өкмөт, депутаттар кандай чара көрөсүздөр ушу бааны, тарифти көтөрбөө боюнча? Туура, бүгүн ушу интернет боюнча ар кандай маселеден суроону көтөрдүм. Бул жерде мына азыр коомчулукта ушул интернеттин кымбатташуусунда элдер кайрылуу болуп атат. Эмне себептен кымбаттады? Мен бүгүн ошо ар кандай маселеге өкмөткө тапшырма бердим. Азыр мамлекеттин структурасында жаңы комитет ачылган, ушул байланыш жана технологиясы боюнча комитетти төраганы шайлаганбыз. Биз ошонун тийиштүү комитетке
чакырдык. Ушу тийиштүү комитетте ушул интернеттин эмне себептен көтөрүлгөндөн кийин дагы сапасыз болуп калды. Мына азыр интернеттин ачылышы, анын өкмөттө дагы ар бир мектепке интернет орноштурабыз деген дагы убадалар бар да. Ушул маселе боюнча кандай өкмөт иш алып барат деген боюнча мына ушул маселени көтөрдүм. Эми ушул эмки жумада ушу комитетте ушу комитеттин төрагасынын угабызда кандай иштерди алып барат, ушунун интернеттин кымбатташы эмне себептен деп. Анан дагы мен негизи ушу интернеттин өзүнчө бир альтернативдик интернет байланыш болуш керек да негизичи. Анан азыр бир мамлекеттен эле кымбаттатса эле ошол мамлекетти карашыбыз керек да. Мен өзүмдүн волокномдо байланыш деп коет, мына бир Кытай мамлекетине алып келсе болот да. Анан ошол боюнча ошо өкмөттүн да бир кандай алда бир пландары болуш керек ошо угабызга. Менин билишимче Евразия экономикалык бирликке кирген өлкөлөрдө бири-бирине интернеттин тарифин көтөрбөш керек деген талап бар беле? Ошол эмне үчүн бар болсо кармалбай жатат. Бул боюнча да мен ал маселе боюнча мен жетишпей калдым. Негизи бир Евразия мамлекетине кирген мамлекеттер бири-бирине мындай жардам берүү дегенде ниетте болуш керек. Мына эми туурабы туура эмес маалыматым, но Россиядан Кытайдан алып арзан ошо интернет булактан алат деген маалымат бар да. Мен ошону суроо бергенимде жетишпей калдым. Ошол боюнча дагы эми ал жана байланыш жана технология мамлекет комитетинин төрагасы келген ушу суроолорду толук менен берип, анан кандай бир жооптор алабыз деген ой бар. Маегиңизге рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн парламенттин күн тартибинде мындан башка дагы көптөгөн маселелер талкууга алынды. Айта кетсек, мүлктү декларациялоо боюнча маселелер, ошондой эле сугат айдоо жерлерин жедин башка категориясына которуштуруу боюнча мыйзам долбоору дагы бүгүн талкууланмакчы. Азыр бул боюнча дагы депутаттардын пикирин угабыз. Бүгүн күн тартибинде жерди бир категориядан экинчи категорияга которууга мораторий жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаттыр. Өзүңүз билгендей, мунун чечилишин аябай көп жарандарыбыз күтүп жатат. Кандай бир чечимге келип атасыздар? Эми мен чындыгында колдойм бул категориядан экинчи алып бергенин. Бирок анын экинчи жактары дагы бар да. Ушул менен аркылып көп мурда алган жерлер бар. Анан кийин мына бизде көбүнчө недралар жөнүндө мына кен казуулар боюнча дагы маселелер көтөрүлүп атат да. Көбүнчө мына коруктардын жерлерине, лесхоздордун жерлерине ушуну карап атканда ошону өтө тщательно карашыбыз керек деп ойлойм да. Бирок мен каршы эмесмин, бул мыйзамды колдойм. Себеби мына бир үй бүлөдө 10дон семи жашаган үй бүлөлөр бар. Ошо жерге мораторий киргизип үй сала албай, жашаш албай бартылыш. Ошолордун проблемасын чечкенге муну жасаш керек деп ойлойм да. Бирок анан ушул компания менен жер алып жер саткандардын көп жылдардан бери ушу менеге өткөзө албагандардыкы ошо кетип калбасын гана деген ойда муну жакшылап ревизия жүргүзүп, чындыгында ошо өтө мындай муктаж адамдарга бериш керек дагы. Анан беркилер токтош керек деп ойлойм да, жакшылап иликтеп бериш керек да. Менен бир компанияга айланып кетип анан ушу жер менен уланып кетпесин гана деген ойда да. Рахмат чоң. Саламатсызбы, Алтынай Сейитбек. Мына күн тартиби программасы, мына бүгүн сиз ар кандай маселелер саатында бала бакчаларды кайра кайтара алуу маселесин козгодуңуз. Деги эле бүгүнкү күндө шаарда ушундай канча бала бакча бар? Бүгүнкү күндө 93 бала бакча бар иштеп аткан. Бул жана муниципалдык бала бакчалардан. Бир нече жеке менчик бала бакчалар бар. Анан жана приватташып кеткен, биз мыйзамсыз приватташып кеткен бала бакчалардын санын азыр так айта албайм. Бирок болсо жана биздин, мен жана айтып кетпедимби, бир 7-8 мамлекеттик ишканалар отурат. Андан тышкары бир нече офистер бар экен. Даже жанагы тигүү цехи бар экен. Бир эми Прада деген жанагы билесиздер, Восток 5те көп айтылып атат. Ошондой бала бакчалар абдан көп бүгүн Бишкек шаары боюнча. Анан ошондуктан мен сунуш киргиздим, биринчи ирет жанагы биздин мамлекеттик ишканаларды башка имараттарга көчүрүү боюнча. Анан аларга акча каралса 17-жыл биз аларды ремонттоп бир нече маселелерди чечебиз. Анткени жанагы 10 микрорайондогу садик бул болсо бир 300 балага каралган садик болчу. Өзүңүз элестетип көрсөңүз, ошол 10 микрорайондо канча деген бала бар.
Анан жалпы эле мамлекет боюнча, республика боюнча алсак 200дөн ашык, 215 ошондой бала бакча менчиктешип кетиптир. Алардын көпчүлүгүн карасак бүт эле жанагы өзүнүн жанагы максаты менен эмес, башка бир эмелер боюнча иштеп атат да. Ошондуктан муну бир эми комиссия уже түзүлгөн, прокуратура дагы иштеп атат, бирок биз кичине мындай бул иштичи көп мындай туура маани берип иштесек деген сөз да. Анткени мына биздин жанагы токтомубуз дагы аткарылбай атыптыр. Каражат карагы боюнчачы 53 бала бакча кайтарылып бериптир, бирок көбүнчөсү турат, ремонту жок, калыбына келбей. Рахмат жооп пикириңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар. Ал эми түштөн кийин дагы көптөгөн актуалдуу маселелер жогорку кеңештин талкуусунда болот. Мына ушул тууралуу билгиңиздер келсе, Пирамида телеканалынан алыстабаңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.